Biz азыр жөө жүрүшчүлөр менен 30 километрден ашык жол бастык. Азыр Кытайды көздөй багыт алдык. Биз эмнеге муну кылып жатабыз? Видеодон көрүңүз. Мындан туура 109 жыл мурун трагедиялуу өркүн окуясы болгон. Анда жазалоочу отряддын колунан түндүк тараптагы кыргыздардын саны 40%га кыскарган. Ал эми Кытайга бараткан жолдо дагы миңдеген адамдар кырылган. Биздин ата бабаларыбыз кыштын катаалында ушул кооптуу ашууларды, тоолорду аралап качууга аргасыз болушкан. Биз өркүндүн курмандыктарын эскерип, табалды абалыбыз менен бирге 4 күндө бул жол менен 75 чакырым жол басып өттүк. Анын ата бабалары да дал ушул жол менен Кытайга качып өткөн. Ошо чоң атамды биздин айылда Чолок Мукамбет деп коюшчу. Ал киши үркүнгө башканда ушул 15-16 жаштагы бала экен, жигит экен. Анан ушул ак кар көк муздан өтүп баратып, бутун үшүтүптир. Бутун үшүткөндө ушул эчтеке сезбегенин байкагыла, өз бутун өзү устара менен, чачалган устара менен кескен экен. Эки бутун тең манжалары жок экен. Биз даярдык менен барсак дагы жүрүш абдан оор болду. Ал эми ата бабаларыбыз орус падышачылыгынын аскерлери тарабынан кыргынга учурап, качууга мажбур болушкан. Империя согуш салыгын күчөтүп, кыргыздарды биринчи дүйнөлүк согушка аскерге чакырган. Баш тарткандарды мыкаачылык менен кырышкан. Көндүр жаап жатат. Азыр күн ашып күнөй турган жерибизге бара жатабыз. Ар жылы августтун башында эсимде аянтчасы жана тосор коому жөө жүрүш уюштуруп келет. Быйыл 5-ирет болуп жатат. Уюштуруучулар 2027 жылы бедел ашуусун ашып, Кытайга барууну көздөгөнүн айтышты. Өркүн тууралуу коомчулукта аз айтылат, бирок бул өлкө тарыхынын маанилүү бөлүгү. Мындай каргаша кайталанбашы үчүн тарыхый эстетүүнү ушундай форматта эскерүү маанилүү. Өркүн тууралуу сиз эмне билесиз жана эмне билүүнү каалайт элеңиз? Пикир калтырыңыз.